Анан шайлоого катышуу проблемасы болуп атат. Шайлоого катышуу проблемасы болуп атат бул. Азыр мен сиздерден бир нерсе сурайм. Бүт камера жазылып турат, камера жазып атат. Кол көтөрүүгө салам, алдабай кол көтөрүп бергиле только. Алдабай. Биз карап алабыз, шайлоодон эле көрүп коебуз. Мына могу текшерчи барды экен же барган жок экен деп туруп эле компьютерди ачып койсок чыга калат. Кимиңиздер ушул жерден шайлоого катыштыңыздар, кол көтөрүңөрчү. Оми, бүт эле баары кол көтөрүңөр, эле кол көтөрбөгөн киши жок. Аппарат мына бирөө калбай кол көтөрдү. Ушул 700 кишиничи, 700 кишини маган чыгарып берчи, текшерип туруп фамилия менен. Центризбиркомдон ала койгундагы чыгарып бергин. Кимиси калп айтат экен, азыр эме кыла алам. Мына бирөө калбай кол көтөрдү, көрдүңөр. Эми ушулардын кимиси катышпаптыр, мага чыгарып бергиле да. Чыгарып бергиле, анан мен эми уят кылбайм, бирок кийинки курултайда мен атыңарды атап айтамын. Мына могу баланча алдады деп. Эмне үчүн сурадым муну? Эмне үчүн сурадым? Эмне үчүн дегенде биз аралыктан добуш берүүнү киргиздик. Мына техниканын заманы азыр аралыктан добуш берүү. Мисалы, алайдагы киши Ошко базарга келдиңер дейли да. Ошто жүрөсүңөр, базарда жүрөсүңөр. Базарга аштырып койдук го, базарга. Соода борборлорун аштырып койдук. Кире калып туруп 5 эле мүнөт убактыңды эйлейт. 5 эле мүнөт. Ошону салып, Москвада туруп алып, Чикагого туруп алып, Африкада туруп алып дагы шайлагандар болду го мына. Мен ойлогом бир 70% катышат го деген үмүтүм бар эле. 36,7 37%га жетпеген адам катышты. Бирок 200 эле миң мурунку шайлоолорго караганда 200 эле миң киши катышты да, көбүрөөк катышты. Карагылачы, өзүңөр аябай пассивныйбыз дагы эл. Анан депутаттардан сындасак кийин сындайбыз, чимкириктер дейбиз, аркы беркин айтабыз. Анан кийин эмне үчүн дегенде, мына мисалы азыр депутаттарды бысымылда дегенде эле сындап баштап атпайсыңар, мен дагы немеден көрүп атам да. Добушун саткандар сөзсүз катышат экен, активдүү катышат экен. Анан кийин бая добушун сатпагандар, мына мисалы сиздер окшогондор мисалы да, эми баарыңар эмес, мараңарда добуш саткандар деле болсо керек эми. Анан добушун сатпагандар пассивный болот экен да, барбай коет экен шайлоого. Мына элестетсеңер 36, 37 деп коелучу, 37% барды дагы, калган 63%-ыңар барбай койдуңар да шайлоого. Активдүүлүк жок да. Ошон үчүн мен өткөндө депутаттарга сүйлөп атканда дагы айттым, балким мыйзам кабыл алабызбы. Милдеттендирүү, ар бир эме барыш керек дегенде.